Кутман күн бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү видеомдо дары дармексиз үй шартында ич катууга каршы каражаттарды айтып берем. Ич катуунун себептери көп. Биринчиден, ич катуу өттүн иши менен байланыштуу болот. Эгер өт туура эмес иштесе, өттүн жоктугунда, өттүн ар кандай өнөкөт ооруларында ич катат. Дары дармекти көп колдонгон адамдарда пайда болот ич катуу. Төрөттөн кийинки учурларда, спайкада, ичегилердин спайкаларында пайда болот. Паразиттердин көбөйүп кетүүсүндө, ичегилердеги микрофлоранын бузулушунда пайдасыз бактериялар көбөйүп кеткенде байкалат. Аз кыймылдуулукта, суюктуктарды аз колдонгондо ич катуу болот. Мына ушул себептерден пайда болгон ич катууну үй шартында дарылабасак болот. Кайнолууну таза жуулган кайнолууну анча чоң эмес банкага жарымдан азыраак салып, 20 штуктай салып, кайнатылган суу куюп толтуруп түнү менен коюп коебуз. Эртең менен согу чыгат. Эртең менен ач карын 7-8 дана жейбиз. Андан кийин суусун ичип коебуз. Калган черносливти, кайнолууну ар тамактын арасында, тамактанарда 3-4 маал 2-3 штуктан жеп турабыз. Бул кайнолуунун натыйжасы, дарылык натыйжасы ич жумшартуучу таблеткалардай эле, ичтин катуусун жумшартуучу таблеткалардай эле болот натыйжасы. Анан дагы бир жакшы натыйжа бере турган каражат бул алоэ. Алоэни бир чай кашык сыгып алып, чай кашыкка идишке куюп, андан кийин ошончо бал, бир чай кашык балды кошуп аралаштырып, бул аралашманы күн алыс жеп туруу керек. Бул аралашма ичегинин ишин жакшыртат. Мына ушул эки нерсе ич катканда жакшы натыйжасын берет. Анан көп кыймылдоо керек, сууну суюк тамак ичүү керек, клетчаткасы бар продуктыларды жеш керек. Айрыкча жашылча, жемиштерде клетчаткалар көп болот. Ушул нерселерди көп пайдаланыш керек. Көп кыймыл болуу керек. Мына ошондо ич катуусу, башкача айтканда, запор болбойт. Мына ушул нерсени жасап көрүңүздөр. Сөзсүз натыйжасын берет. Видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.